Мекеним, сага келдим. Алоолонгон от болуп күйүш үчүн. Азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей. Кандай болсоң, ошондой сүйүш үчүн. Эх, мекеним, сага келдим. Кычыраган сууңа тоңуш үчүн. Кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн. Сен деп келген сапардан артка кайтпайм. Желеңдин бир нуру болуш үчүн. Бул жолумда чалыгып чарчабаймын. Аманатың талаага таштабаймын. Сөз беремин күнү түнү кызмат кылып. Ар ишимди аттиң деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек, акыйкат кураганы. Кушумпайдын өчсүн деп курамалы. Эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн. Келдим сага баарына чыдаганы. Канчалаган душманды баскандырсың. Кайгы ээрчитип санаага баткандырсың. Сенде билем миллион мендей жан бар. Эх, Кыргызстан, сен менде жап жалгызсың. Ассаламу алейкум. Кел Тургунбай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Сен келип алдыңбы? Кудайга шүгүр. Ошко кош келипсиң. Кош көрдүк. Ош шаарына келип калдык ошентип. Келемесе кеңири отуруп, жакшы бир маек курайлы, көрүүчүлөр үчүн бир жеткиликтүү кылып, Ооба, бир сон маек кылалам да. Кел Тургунбай. Ушуга отуруп берем кеңири. Сен менен сүйлөшөлү. Негизи эле саламатсыздарбы, урматтуу биздин Тез кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы биздин катталуучулар, кыргызстандыктар. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай биз мына ушул буга чейин Памирлик кыргыз жигит деген ат менен таанылган. Мына ушул 2015-жылы, 2017 жылы Кыргызстанга келген памирликтер келген. Мына ошондо мына ушул инебиз Турганбайдагы мына ушул памирлик боордошторубуз менен чогуу келген болчу. Анда ал аябагандай жаш жигит болчу. Бүгүн мына мынтип Кыргызстанда окуп студент болуп турган чагы. Турганбай Ош шаарына келип калган экен. Ошого байланыштуу биз мына ушундай мүмкүнчүлүк табып Турганбай менен кеңири маек кылып сиздерге тартууланып тура көрдүк. Андыктан бүгүнкү видеодо биз сиздерге мына ушул Турганбай менен кеңири Памир жөнүндө өзү тууралуу бардык маалыматтарды алып бергенге аракет кылабыз. Ошко куш келипсиң дагы бир жолу Турганбай. Кандай болду бул жагы шаарга келип? Ассаламу алейкум барыңыздарга, оштук туугандарга. Кош көрдүк Ошко. Биз ошо Алайга негизи Ошко буга чейин бир 4-5 жолу келдик. Ошко көп эле келдик да. Анан кече жакында Алайга бардым. Ал жакта туугандарыма зыярат кылып, учурашып, ошол жакка барып келдим. Кайра дагы Ошко келип калдым. Ош шаары мага жагат. Мындай башкача, өзгөчө шаар. Оштун эли кичпейил, меймандос келет экен. Ушундай тааныштар бар. Жакшы, Ош шаары мага жакты. Кош көрдүк кайрадан дагы. Эми негизи эле мен сөздү баштаган эле мына ушул кече жакында президент Садыр Жапаров Алай районуна барып ушул Талды суудагы памирлик боордоштордон кабар алды. Мына ошондо сен дагы бардыңбы? Кандай болду президент менен жолугушуу? Президент эмнелерди айтты? Эмне арыз муңуңарды жеткирдиңер дегендей? Ооба, кече биз биринчиден памирлик туугандарыбыз менен учурашып келели деп барганбыз. Экинчиден Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров барат памирликтер ошол Алай районунун Талды сууга чогулгула деди. Ошол жакка бардык, биз дагы катыштык. Ошол жакта бир аз болсо да сөз кезеги болуп, президентибиз Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, жана президент мамлекетибизге, Кыргызстан мамлекетибизге президент болушу менен куттуктап кеттик. Эң негизгиси президент Садыр Жапаров Алай районунун Талды суу айылына барган себеби, бирден бир себеби памирликтер үчүн атайын өзүнүн алтындай болгон убактысын бөлүп, ошолор менен жолугайын, мындай арыз дарт муңдарын угайын деп барды. Эми аксакалдар өздөрүнүн мындай көйгөйлөрүн, маселелерин айтты. Анан ошол Садыр Жапаров өзү дагы айтып кетти, бизде мүмкүнчүлүк бар, Памирдеги боордошторду дагы көчүрүп келебиз, Кудай буйруса деди. Жана жергиликтүү Алайда жашап жаткан дагы кыргыздарды дагы көзөмөлгө алабыз. Буга чейин мен колум бошобой атты эле, эми буйруса жакшы көзөмөлгө алам. Памирдеги кыргыздарды көчүрүп келип, жалпы бир айыл кылып жайгаштырам деген бир жакшы сөздөрүн айтты. Анан азыркы учурда эң эле көйгөйлүү маселебиз паспорт болуп аткан, аны дагы сунуштадык эле. Бул паспорт маселеңерди биринчи орунда сөз түрдө чечип берем, ар бириңерге кыргыз жарандыгын берем деди да.
Sen буга чейин ушул Бишкек шаарында кайрылуу жасагансың Садыр Жапаровго. Негизи кайрылуумда президенттин ушул паспорт боюнча сурайын дегенсиң да? Боюнча сурайын деген эң негизги маселе ошол болчу. Себеп дегенде биз паспортубуз жок болсо окуу жайларга, право алганга, эл карта ачканга көп нерселерге паспорт керек болду да. Бир мекемелерде иштеп кала турган болсок, эми Кудай буйруса, Кудайга шүгүр, паспортубуз жакында чечилет. Биз Садыр Жапаровго аябай кубандык. Биз мисалы бир мындай карапайым, жөнөкөй эл атайын биздин эшигибизге келип, биз менен учурашып, атайын өзүнүн убактысын бөлдү. Биз аябай кубандык, ыраазычылык билдиребиз президентибизге. Жараткан өзү жар болсун президентибизге, Кыргызстан мамлекетибиз дайыма бар болсун. Ошол президент менен болгон жолугушууда дагы эмнелер болду? Сен баягы баш кийим кийгиздим деп айтып атсың, ошолор боюнча дагы айтсаң кыскача. Эми жолугушууда ошол маек эле болду. Эркин микрофон болуп, ар ким өзүнүн оюн айтты. Эми биз деле урук албайлы деп, мисалы Өзбекстанга барган өздөрүнүн улуттук топусун тигиндей чепкендерин жапты. Биз дагы Памирлик кыргыздардын улуттук баш кийими болгон Шапак деген топубузду кийгиздик. Колубуздан келишинче, балким бул эсте калат, балким тарыхта калат. Бул бир кичинекей белек болгон менен бул бир улуттук кийимди биз дагы көтөрүп неме кылдык да. Негизи эле жакшы, президенттин барганы бул албетте Памирлик боордоштор үчүн дагы мындай бир чоң мүмкүнчүлүк. Анткени падыша өзү барып ушул эли менен жолугуп, баягы этникалык кыргыздардын да Кыргызстанга келиши бул дагы биздин улутубуздун мындан да бекемделишинин бир кепилдиги деп айтсак болот да. Эми негизи эле биз эми Памирлик жигит менен маек кылганда элдин баарына эле ушул Памирдеги жашоо кызык. Биринчиден биз буга чейин теледен көрүп келгенбиз, гезиттен окуп келгенбиз дегендей. Эми биз ушул Памирде жашап жүргөн адам катары сенин өзүңөн сурайлы да. Негизи эле Памирдеги жашоо кандай, Памирдеги мындай адамдардын жашоо шарты кандай? Сен жашаган айылда канча кыргыз жашайт да? Ошолор боюнча. Азыркы учурда болжол менен айтканда 2000дей кыргыз, бир 300 түтүн бар да Памир жергесинде. Памирде чоң Памир жана кичүү Памир деп бөлүнөт. Мен ошол кичүү Памирден болом. Ошол экөө биригип бир 300дөй түтүн болот да. Эми Памирде жашоосун айтып кете турган болсок, ал жакта жашоо катаал, шарты, климаты суук, деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте, мисалы кышкысы 40 градус суук болот. Ал жакта 6 ай, 7 ай кыш болот, кар кадимкидей түшөт. Ал жакта адамдардын күнүмдүк жашоосун айтып кете турган болсок, мал тиричилик менен да, топоз, кой, эчки, ат, төө дегендей. Ошолорду кайтарып, ошолорду багып, ошолордун мисалы сүт азыктарын алып, ичип, сатып, ашыкчасынчы. Эжелерибиз, апаларыбыз болсо, мисалы алар бул жактагыдай иштебейт да, тигиндей иштеп турган. Эми эркектердин жумушу өздөрү кылат. Аялдар ошол үйдүн ичинде күйөөлөрүнө, балдарына тамак жасап, үйдөгү тиричилик, кадимкидей килем согуп, ашкана кылып, ою чиймелерди неме кылып, ошондой кыргыздын үрп адаттарын эжелерибиз өнүктүрүп, ошентип жасап сатышат. Жана өздөрүнүн күйөөлөрүнө, балдарына жасашат. Азыркы учурда байланышып атабыз. Мен Памирге барып элегиме 4 жыл болуп калды да, Памирден келгениме. Ал жакта азыркы учурда быйылкы жыл аябай кар экен. Кар болгондуктан малдар өлүп жатат, мындай от, чөп таппай, ачка болуп деп. Эми чынында быйыл кыйын болуп атат. Ошол малдар кырылып атат. Эми жашоо кичине катаал болуп калды Памирде дагычы. Эми Памирде дагы бир көйгөйдүү маселе оорукана жок. Малдар эми өлсө деле адамдар дагы ошол себептен оорукана жок, көп каза болуп, адамдын саны азайып барат да жылдан жылгачы. Ал жакта деген мектеп жок, билим алам деген, билим алайын десең мектеп жок, садик жок, эчтеке жок да чынында. Адамдар сабатсыз өтүп кетти канча жыл. Көбүнчө ошондой кыйынчылыктар Памирде өтө көп да чынында. Эми ишеништебиз, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке буйруса алып келет, көчүрүп келет деген ишеништебиз. Өз мекенибизге келип алсак, алар дагы кыйналбай бул жактын жашоосуна көнүп кетсе, мен Кудайга шүгүр жашоого көнүп Бишкекте окуйм. Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин колледжинин педагогикалык факультетинде ошол жакта окуп, элдер менен аралашып, көнүп калдым. Биринчи биз Нарын шаарына келдик, ошол жакта жайгашып, ошол жакта билим алдык, окуган, жазганды билбейт элек, ошол жактан үйрөндүк да. Эми Кудайга шүгүр, жашоо азыркы учурда жакшы буйруса. Негизи эле Улуу Памир менен Кичи Памирдин аралыгы канча эми азыр? Аралыгы биз ат менен жол жүрөбүз да, 3 күн деп коебуз да. 3 күн жол жүрөбүз да, кадимкидей жолдо жатабыз. Километрин билбейсиз? Километрин билбейбиз. Ал жакта эми километр дегендей нерселерди колдонбойт эми. Бул дагы бир билим десек болот да эми. Ал жакта билим болбогондо. 3 күн болсо анда демек
түзүк эле экен да. Мындай катташып турасыңарбы? Катташып, кышында катташа албайбыз. Кышында кар жаап дегендей болгондо катташа албай калабыз да. Негизи эле Памирде баягы айтып атпайсыңбы? Баягы больница жок депчи. Анан кийин ал жакта мындай кандай оорулар менен оорушат? Анан эң узак жашаган канча жыл жашайт негизи Памирдеги адамдар? Эң узак жашаган 60-70ке барат. Ал жакта көбүнчө сасык тумоо деп коебуз да, кыргызча биякта грипп деп айтышат да. Сасык тумоо болуп, ошондон көп оорушат. Эми суук тиет, балким ар кандай нерселер болуп ооруйт да. Жайында анча оорубайбыз да, ушу кышында ооруган себептен ошол. Эми бизде доктор жок, бизде табип деген бар. Мындай тамыр кармап, ошондой теңшеп, анан эскиче метод менен неме кылып, эски мындай кыргыздын методу менен же ысык тамак ич, же суук тамак ич деп ошого тамакка карата бир мындай тоонун чөптөрүн алып келип ошону дары катары колдонушат да. Эми ал дары болбогон себептен, оорукана жок болгон себептен ошо кыргыз өздөрүнүн мындай методдорун колдонушат да. Анан дагы бир суроо, мындай Памирдеги жашоочулардын арасында аялдар көппү же эркектер көппү деген? Памирдеги жашоочулардын арасында эркектер көп, бизде аялдар аз да. Ошол аялдарыбыз төрөттөн көп каза болуп калат да. Төрөт учурунда мисалы бул жакта оорукана бар жеңил да, ал жакта үйдө кадимкидей төрөтүшөт. Кичине кыйынчылык болот да. Эми бул жакта карап көрө турган болсок, эркектерге караганда аялдар 2 эсе көп да. Негизи эле ушул Памирден баякка келгенсиңер да 2017-жылы. Негизи биринчи келгенде ушул Кыргызстанга келип, ушул нарынга түшкөндө силерде мындай бир сезим, кубаныч дегендей кандай болгон негизи? Силер биринчи келгенде кандай тосуп алышкан? Биринчи чынында Памирден Кыргызстанга барсак, мекенибизге барсак деп мындай эңсечүбүз да. Качан ошол кез келет экен, качан ошол күндү көрөт экенбиз деп мындай кубанычыбыз да. Телевизордон тигиндей мындайлардан көрүп жүргөнбүз да. Шаарга барсак, шаарда жашасак, окусак, билим алсак деген мындай бир сезимдер бар болчу. Кудайга шүгүр келип калдык 2017-жылы Алмазбек Атамбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаев демилгеси менен келип шаарды көрдүк. Мындай сезимдер башкача болду эми. Бир айылдан бир шаарга келип атпайсыңбы? Өмүрүңдө шаарды көрбөгөн адам биринчи жолу көрүп атасың. Адамдар, башка троллейбус, башка нерселер, ар кандай нерселер бар да, мисалы техникаларчы. Анан Нарын шаарына барып жайгаштык, ал жакта билим алдык. Нарын элине, мамлекетке ыраазычылык билдиребиз чынындачы. Биз ошол жакта билим алдык. Нарын эли бизди жакшы кабыл алды да. Аябай жакшы сыйчыл эл болот экен. 3 жыл жашадык. Бизге бир жакшы жаман сөзүн айткан жокмун, мындай жакшылыкты көп кылды да. Анан ошо жакшылыкты көп кылып, бизди жакшы сыйлап, анан бизди жөнөтүп ийди. Ошол жакта билим алдык, эжейлерибизге, агайларыбызга ыраазычылык билдиребиз да. Негизи ушу Памирден Нарынга чейин канча күн жол жүрдүңөр? Биз Памирден Нарынга чейин бир 20 күндөй жол жүрдүк да. 20 күн жол? 20 күндөй. Элестетиңиз кадимкидей алыс да. Эми Афганистанга келесиң, Камазда келгенсиңер. Биякка ошол маршрутка сыяктуу бир машина барган. Ошолдо келгенбиз да, Кыргызстандан. Мен жанагы укканмын, Памирге ушул баратканда бир дарыя бар экен, Дарыя бар. Дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөндө унаалар өтө албайт. Жайында барса өтө албайт. Күзүндө суу тартылганда барса өтө берет да. Демек өзүнчө бир учур бар экен да ал жакка өтүп. Мисалы бул жактан гум жардам жеткизип барат жыл сайын Памирлик кыргыздар деп кыргыз экен деп эстейт да чынында. Кыргыз элине ыраазычылык билдиребиз чынында. Ал жакка күзүндө барат көбүнчө. Күзүндө барганда ошо машина менен түз эле айылдарга өтөт кадимкидей эле машина менен эшигинин алдына чейин ошо аштамак, кийим-кече түшүрүп беришет да кыргыз мамлекети. Демек баягы жайда суу кар көп эригенде, дарыя көтөрүлгөндө өтүшкөн. Анан эми Кыргызстанга келип ар кайсы областтарга бардык, жерлерге бардык. Ар бир областтын, ар бир жердин өзүнүн керемети бар экен да. Бул жерин айтып кете турган болсом, Ош шаарын айтып кете турган болсом, Ош шаарына мен бир ушуу менен бир 5 жолу, 6 жолу келдим. Өзүнүн керемети, мындай элдери бир башкача, адамдары, шаары бир чака, мындай кооз шаар экен да. Тарыхый музейлери, мисалы Өзгөндө болдум, Өзгөн мунарасы, белгилүү мындай туристтер, алыс жактан келген Сулайман Тоо тарыхый музейи, бул дагы кооз керемет, тоосуна чыксаң бүт шаар көрүнөт. Өзүнчө бир мындай бир керемет да кыргыз жери. Анан башка Нарында Ташырабад, Ысык көл керемет мындай эле. О көлгө да бардык. Кышында Каракол лыжа базасына бардык, аяктан лыжа тептик. Жалал Абад областына келдик. Көп эле жерлерге бардык чынында. Көптөгөн жерлерди көрдүк. Өзүнчө бир керемет. Кыргыз жери чынында керемет экен. Ушуну тастыктап айтып кетет элем. Чынында жерибизди барктайлы, даңктайлы, сактайлы. Анан мындай суроо, негизи эле мындай Памирдеги биздин кыргыздардын мындай жашоосу, үрп адаты, каада салты мындай биздики менен салыштырганда окшош эле. Мисалы, ошол эле силерде
тойлор кандай өтөт, кандай майрамдарды белгилейсиңер дегендей да Памирде. Бизде эми кыргыздардын салты окшош эле, кээ бир салттары айырмасы бар. Кайсы жеринде айырмасы бар? Тойдо айырмасы бар. Мисалы бизде майрам дегенде Норуз майрамды буяктан көрдүк. Жаңы жыл деген майрамды көптөгөн майрамдар бар да, кыскасы Кыргызстанда. Памирде болсо андай нерселер жок. Норуз дегенде ошол күн Норуз экен деп эле коебуз, мындай майрамдап дегендей неме кылбайбыз да, куттуктабайбыз деле. Жаңы жыл деле ошол. Бизде эки эле майрам болот. Бул Курман айт жана Ороз айт майрамдары да. Ошол күндөрү биз кой союп, кадимкидей аш тамак кылып, айылдарга, кошуналарга айчылап, кадимдей айт майрамың менен деп куттуктап, кубануу неде, орозону кармап бүткөндөн кийин Курман Ороз айт майрам, мисалы орозону Алланын буйругун аткардык, мындай шүгүрчүлүк келтирдик деп мындай кубанып, ошол күндөрү аябай сонун жаңы кийимдерин кийишип, айчылап, мындай өзүнчө бир эс алуу кылып алышат да. Курман айтта дагы ошондой. Бизде эки майрам деген ошол эми берки той өзүнчө эле бар, ал өзүнчө майрам да. Тойдо мисалы бизде кыздын үйүндө той болот көбүнчө, ата энеси келет көбүнчө. Бизде калың бир аз бул жакка караганда кымбат, мисалы бир кыздын баасы 100 кой да. 100 кой. Мал берсе болбойбу? Мал ошо 100. Чоң мал, мүйүзү барбы? Мүйүзү бар, мүйүзү жок малдарды берет. Эми ошо 100 кой дейт, ошон мисалы ошо 100 кой дейт, 100 койдун ичинде накта 100 кой бербейт да. Ошонун ичинде топозу бар, аты бар, эшеги бар дегендей. Бардыгын эсептеп 100 кой деп коет да мындай. Мисалы ошондо кандай, мисалы үчүн 2 жылкы, 4-5 баягындай мүйүздүү мал, анан майда койлордон бир 20-30 ошондой берет экен да. Анан дагы бир вариант бар да бизде, орусча айтканда. Айта берчи. Ал мисалы бул жакта мен кызымды сизге берсем, сиздин кызыңызды мен алсам, бул жакта кайчукуда деп коет да. Кызга кыз алмашуу. Бартер. Бул жерде кыздын нахырын деп коелу. Махыр. Махырын эле берет, мындай калың бербейт да. Кызга кыз алмашат, болду. Ушул маселе менен чечилет да. Ушул өзгөчөлүктөр бар. Кызың болсо, кызың берип анын кызын алып койсоң, кызың болсо ошондо болот да. Малың болбосо, кызың болсо алмашсаң болот да. Демек баш алмашуу менен чечилет. Ошондо да анын баласы ошо кызга, сенин кызыңа ылайыктуу, мындай жаштары тең болсо, сен ала турган кыз деле ылайыктуу болсо, ошондо алмашып, баарлашып, сүйлөшүп алсаң болот да. Канча жаштан үйлөнүшөт өзү памирликтер? Памирде негизи 12-13 жаштан деп бир жалган маалымат бар да. Ошону ачыктап коелу. Тастыктап кетебиз да. Урматтуу көрүүчүлөр, мурунку заманда болгон 12-13 жашында турмушка бергенде, бирок азыр буга ишенбеңиздер. Азыркы учурда мен дагы 2016-жылдан бери ошол жылдарда Памирде жашадым. 12-13 жашта деген кыздарды эч ким беришпейт, жана балдар дагы үйлөнүшпөйт. Өз-өзүмдөн уксаңыздар. Азыркы учурда эми памирлик кыздар бат эле жетишет да, турмуш жашоо тиричилекке. 18-19 жашында турмушка беришет. 18-19 жаш кадимки эле туура эле бул жакта деле күйөөгө тийгендер бар экен да. Балдар дагы ошо 18-19, 20-21 жашта. Өтө көбүрөөк кыздар көбүрөөк барганда 24 жашка чейин барат да, андан көп барбайт да. Мисалы 27, 26 деген жаштарга бул жакта кездештирдим да. Алча жашка кыздар барбайт, балдар барышы мүмкүн. Анан дагы бир баягы маалымат укканбыз буга чейин, баягы Памирде негизи байлар гана көбүрөөк үйлөнөт, анан мындай кандай десем, бир мындай өзүнүн капиталы жогораак адамдар үйлөнбөй калып кетет, анан байлар көбүнчө кыздарды алып үйлөнүшөт. Ушундай бир маалыматтар чыккан да? Жок эми. Негизи кандай ол? Ал нерсе жок. Жок нерседен байлар үйлөнсө кедейлер кайда барат мисалы. Мисалы кедейлер акчасы жок баларга байлар, кээ бир аксакалдар колдоо көрсөтүп үйлөндүрүп коет да. Бирок окшош эле да мындай деңгээл, мейли бай болуң, мен кедей болуун, ал үйлөнүү ар бир нерсени пайгамбардын сүннөтү болгондон кийин ал жакта деле ислам динин кармашат, үйлөнүшөт да баары эле. Анан негизи биз азыр той салттар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эми той үчүн дагы каражат керек деп атпайбыз, баягы той ашып өткөрүш үчүн дагычы. Негизи эле памирликтер акча колдонушат да. Же бир нерсени баш алмашуу менен болобу, негизи турмуш тиричиликке керектүү нерселерди кайдан алышат? Мындайча айтканда, турмуш кантип кечиришет да? Каяктан акча табып, каяктан ушул буюм тайым сатып алышат, тамак аш деген. Эми ал жакта көбүнчө мал колдонушат, бирок акча дагы Афгани деген, Афганистандын акчасы Афгани деп аталат. Кээ бирлер көбүндө эле бар, кээ бирлеринде жок болушу мүмкүн. Эми тойлордо ошондой акча чачып, балдарга кубантып ошентет. Тойлордо көбүнчө эми бизде кафе тигиндейлер жок деми. Буякта ресторандарда той кылат экен да. Бизде музыка, тамада дегендер жок да. Бизде кадимкидей күйөө жолдош болот, ошолор памирлик кыргыздардын ырын ырдап коет, өлөң деген бар. Ошону ырдашат.
жана башка тигиндей мындайлар жок да бизде. Жөнөкөй эле той болот да мындай. Айткандачы. Негизи ушул бир буюм сатып алуу деген нерсе болобу силерде? Мисалы Жок, биз Афганистандан алабыз, буюм сатпайбыз да. Биз мал беребиз, аш тамак алабыз, кийим кечек алабыз, үй тиричиликке колдончу буюмдарды алабыз. Алмаштырасыңар кандай же акчага сатып аласыңар? Жок, ошо малды берип туруп эле алабыз да. Мисалы бир кой мисалы 8.000 сом, ошо 8.000га жараша канча нерсе келет, ошончо алабыз да. Ун деле ошондой болот да. Көбүнчө акча колдонбойбуз. Биз базар жок Памирде. Биз 3 күн жол жүрөбүз кадимкидей. Буюм алыш үчүн 3 күн жол жүрүп. 3 күн кадимкидей топоздорубузду айдап алып, ошолорду жүктөп келебиз да. Онду жарым жылдык продуктаны бир алып келип алабыз да. 3 күн жол жүрүп, 1 күн соодалашып, кайра 3 күн жол жүрүп, 7 күн убакыт, 1 жума убакыт бөлүп, аш тамак, кийим кечек бир отоло бир жарым жылдыкты бир отоло алып келип алабыз да. Баягы кадимки илгерки баягы кербендегидей болуп, төөлөр менен барат экенсиңер да, топоздор менен. Кадимкидей кербендер менен барабыз да, төөлөр. Жакшы. Негизи эле Памирдин жашоосу мен өзүмө деле кызык, мен деле Памирге барып көргүм келет да. Анан негизи бул жакка келгенден кийин сени эмнелер таң калтырды дагы, эмнелер кейитти? Балким бул жерде деле биздин бул жердеги кыргызстандыктардын кайсы бир салты, кайсы бир үрп адаты, же болбосо кайсы бир кылык жоруктары жакпаган жерлери болгон да турабы? Бул жакта деле баары эл жакшы кабыл алды. Мага бүгүнкү күнгө чейин жаман сөз айткан эч ким болбоду да. Бул чындыкты айтыш керек да. Жакшы сөздөрүн айтып, мындай бөлүп, тигиндей Памирден келдиң, тигиндей мындай деген эч ким болбоду да. Кемчилик бардык жерде бар. Памирде дагы бар, Кыргызстанда дагы бар да. Памирдин жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Кыргызстандын жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Кемчилик айтуудан Кудай сактасын, аны неме кылыш деле кыйын. Мындай таң калуу нерселер болду да. Кемчилик деп айта албайм да, ал өздөрүнүн балким ошо жашоо аларга ыңгайлуу. Мисалы аял эркектер аралашып жүргөнү мени таң калтырды. Себеп дегенде бизде аялдар менен эркектер аралашып жүрбөйт. Бөлөк. Эркектер менен аял кадимкидей эле өбүшүп, кучакташып, мисалы бул жак мисалы мен бул жакка мисал кылып барсам, менин аялым эле мен досторум менен барып өбүшүп катары мындай универсал болуп жатканда таң калтырды мени. Аялдар бир эле адамга болуш керек болчу да мындайча айткандачы, бардыгыны балким ал нерсе андайлар мисалы оронгондор да бар бул жака. Мага мисалы оронгондор ыңгайлуу көрүнөт да. Оронгон эжелер мындай өзүнчө деле көрүнбөйт. Ошол нерселер кыздардын мисалы мини юбка кийип жүргөндөрү, чачтарын жазып жүргөндөрү мындай таң калыштуу нерсе болду да мен үчүн. Тем более биринчи Бишкекке барып алсың, Бишкекте албетте таң каласың. Балким Ошко келсең андай нерсе болбойт. Бирок Ошто мен көбүнчө оронгондорду көрдүм да. Ошто көп экен да, балким дин эртерээк жеткенби. Дин жөнүндө айтып кеткен болсом, Кыргызстанда дин өтө жакшы экен да, даават дегендей имамдарыбыз, таксырларыбыз, молдолорубуз өтө көп экен да, чынында. Жумаларда активдүү мындай. Кандайдыр мечитте көрсөң жаштарды көрөсүң да, кубанасың да, жаштар ушу жакшы жолго, мисалы иман жолго түшүү, намаз окуу жакшы жол да, Кудай Тааланын неме буйруктарын аткаруу. Сөз түрдө келечек бар экен деп мындай сезесиң да. Жанагындайлар бар алар өздөрү балким Бишкекте мисалы мындай европейский орусташ бир аз ошондой болуп кеткен да. Мисалы байкасакчы, Бишкектечи көбүнчө орусча сүйлөгөндөрү, мисалы кыргыз болуп туруп эле орусча. Мен кээде адашып кетип сурайм да кыргыздардан. Бул жак көчөгө кантип барам десем, кадимкидей орусча жооп берет да, кыргыз болуп турупчу. Кыргыз болгондон кийин, өз мекенибизде болгондон кийин кыргызча сүйлөсөк жакшы да. Бирөө бизди орусча деп сүйлө деп, бирөө бизди неме зордоп жаткан жери жок да. Анан ошондой нерселер бар экен Бирок жакшы жактары көп Кыргызстан, өтө жакшы. Мен бул жактан билим алдым, жакшы нерселерди үйрөндүм, көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүм да. Бул жакта мындай тамга таанып алфавит жаттаганга канча убакыт кетти? Нарында биринчи үйрөнгөндө. Нарында бир жума деле тамга таанып кадимкидей окуп калдым. Мен өтө чар окуп алсам, жай окуп калдым. Кызыгышың күчтүү болгон. Кызыгышым күчтүү болду, аябай мындай билимге суусап келгендиктенчи. Анан бир ай деле кадимкидей шар окуп, анан класстан класска которулуп эле 3 жылда 9 жылдыкты бүттүм. Тезиштешим негизи Памирдин өзүндө мен билгенден баягы фарс тилиндеги. Фарс тилин окушат ошол. Алфавиттерин жатташат да. Араб алфавити болот, анан фарс тили тажик тилиге жакын ошондой тилде. Ошол тилди билебиз, ошол тилди үйрөнгөнбүз да. Арабча окуй аласың? Арабча Куран окуйбуз. Машалла, жакшы. Негизи эле Кыргызстанга келип баягы сен көп атактуу адамдар менен да жолуктуң, көп телеканалдарга бардың, интервьюлар болду дегендей да. Негизи мындай Кыргызстанда дагы сени көпчүлүгү таанып калды. Анан мен бул суроону бербейин деген, бирок бергим келип атат да. Баягы Турганбай Памирдин негизи адамдар баягы WhatsApp'тан келген кыска видеодон көп таанышкан да. Фамилия деген сөздөнчү. Мен ошол жөнүндө сурайын деп атам. Негизи ал жерде катачылык кимден кетти деп ойлойсуң негизи?
Ал жакта катачылык журналисттен кетти деп ойлойм. Журналисттен кеткен, э? Себеби биз биринчи келгенде орусча билбейбиз да. Орусча билбеген себептен фамилия бизде англисче бир аз окуганбыз. Фамилия деген үй бүлө да, family. Фарсчадагы familha деген үй бүлө деген сөз да. Ал жакта фамилияң кандай деп сурады да. Мен 16 жашта болчумун да, кадимдей кичинекей. Топу кийип алган элең анда, э? Топун жок эле. Плаң баш болду. Фамилияң кандай дегенде мага мисалы үй бүлөң кандай деген бир түшүнүк пайда болду да. Анан мен үй бүлөм жакшы, үй бүлөм менен Кыргызстанга көчүп келдим деп жооп бердим. А бирок бул кыргызстандык туугандар үчүн ал мындай бир прикол, кызыктуу не болуп кетти, тамаша болуп, кызга видео болуп чыгып кетти. Бирок мен азыр ал эми ошо журналисттин туура эмес суроо бергени да, мисалы мен орусча билбесем, аты жөнүң ким, ата тегиң ким деп сураш керек болчу да. Анан бирок ал видеодо мени көп киши тааныйт да, азыр көрсө да, бирок бир пайда жери ошо көп киши таанып калды да. Ошонун себеби менен таанылып калып атпайсыңбы? Негизи эле Кыргызстанга келгениңерге мына 3-4 жыл болуп калды. Памирди сагынган учур болобу? Эми кантсе дагы ал жер туулуп өскөн жер. Эми кантсе дагы туулган жердин топурак алтын, киндик кан тамган жер, досторуң менен ошол жерде чоңойдум, ысык суугун көрдүм, жашоо шартын мындай билдим, досторум, туугандарым бүт ошол жакта да сөзсүздүү да бул сагынуу деген нерсе болот дейм. Кыргызстан мекенибиз болсо деле баары бир сагынуу болот экен да, сагындык. Жерди сагындык, элди сагындык, туугандарды сагындык. Барыш керек болуп атат буйруса. Туугандар менен учурашып, кабар алып, ал жактагы туугандардын акысы бар, акысын берип, учурашып, зыярат кылып келиш керек буйруса. Эми мындай суроо, сенин оюңча да, ошол улуу кичи Памирге барып, ал жерге ушул мектеп, ооруканаларды салып, шарт түзүп берген жакшыбы же алардын баарын бул жака көчүрүп келген жакшы? Ушул эки варианттын кайсынысы жакшы болот деп ойлойсуң негизи памирликтер үчүн? Эми ал жакка мектеп, оорукана салса жакшы. Ал жакты жылдырбай элечи. Ал жакта эле мисалы буякта деле тиги Талды суу деген алайда аябай эле кар бар турбай суу эле Памирде элечи. Памирде эле нарында эле мисалы ошол жакта деле мектеп неме болуп атпайбы? Памирде деле түзсө болот да, кадимдей ГЭС куруп, свет чыгарып, антенна чыгарып неме кылса, өздөрүнүн жери Памир сакталып калат да, кадимдей Кыргыздын жери болупчу. Эми бирок президент көчүрүп келебиз деп атат да. Алардын макулдугу барбы негизи? Аларга сунуш берилет. Биринчиден Афганистандан уруксат алыш керек да, себеп деген Афганистан жараныбыз да. Бияк мамлекет Афганистан менен сүйлөшүш керек, ошол жактын уруксатын алыш керек да. Уруксат берсе анан көчүрүп кетсе. Көчүрүп келет. Болот да. Негизи эле алдыдагы пландарың кандай эми келечекте? Азыр ушул мугалимдикке окуп атыпсың. Мындан ары келечекте кандай өзүңдүн ой максаттар дегендей? Эми мугалимдикке окуган себебим ошо Памирге барып ошол жакка сабак берсемби, билим, балким өзүм алган билимди ошол жакка жеткирсемби дегем да. Ошол себептен окуп атам. Анан журналистиканы дагы кошумча окусам дейм. Себептен журналистикага кызыгам, ушундай элдерден интервью алып, ушинтип жер кыдырып жүргөндү жакшы көрөм да, мындай. Ар кайсы жакка барып, буйрса окуй берем. Алдыдагы пока пландар азырынча окумай да. Эми жакшы бизнестерди ачсам дейм. Кыргызстанда ошондой пландар бар. Жакшы, негизи ийгилик. Канча дагы сен баягы Кыргызстанда ушул баягы сени көргөндө адамдар Памирди эстейт, памирликтерди эстейт дегендей, памирликтерди көргөндө сени эстейт. Ошондуктан биз дагы мына буга чейин өзүң билесиң, баягы видео аркылуу онлайндагы маек кылганбыз. Бул жолу дагы бир өзүң менен жүзмө-жүз көрүшүп ушинтип маек кылалы деп чечтик. Негизи эле урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер ушул Турганбайдын оюндагы кыялын, арзуусун уктуңуздар, памирликтердин жашоосу тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болдуңуздар деп ойлойм. Албетте Турганбайдагы бүгүн мына ушул ошко келип, биз менен маек берүүгө макулдук берген үчүн Турганбайга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары дал ушул видеону көбүрөөк бөлүшүп, социалдык тармактар аркылуу, WhatsApp группалар аркылуу бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди, жолбосом Турганбайга жылуу пикирлерди жазсаңыздар, Турганбай аларды сөзсүз түрдө биздин комментарийлерибизден окуйт. Эмесе сага жыйынтыктоочу сөз биздин көрүүчүлөргө. Чоң рахмат Бекназар байке, атайын чакырып, өзүңүздүн эфириңизге чакырып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип кетем. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарындагы туугандар, кыргыз элим, амансыздарбы? Кайрадан биз Турганбай Памири Ош шаарындабыз. Барыңыздарга памирлик кыргыздардан жана жеке өзүмдүн атымдан ысык салам айтып кетем. Буга чейин билем мен социалдык тармактардан, ар кайсы Instagram баракчадан мени
колдоп коштоп келатасыздар. Мен сіздерге ыраазычылык билдирем. Дайыма мени менен бирге болуңуздарды мен үмүт кылам. Эгерде менден бир туура эмес бир сөздөр чыгып калса интернеттен, балким бирөө мени туура эмес жаса ишенбеңиздер. Менден туура эмес болсо кечирим сурайм. Эч кимдерди капа кылгым келбейм. Дайыма ушул бойдон жөнөкөйлүгүм менен калып, жакшы билим алып, кыргыз элиме, мамлекетиме кызмат кылууга ар дайым даярмын. Эми ар ким жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дегендей, жакшы болсок өзүбүзгө да, жаман болсок, жакшы болсоң сага жакшылар жанашат, жаман болсоң сага жамандар да. Ошон үчүн жакшылар аман болгула, асылдар баарыбыз аман бололу, биргеликте мамлекетибизди өнүктүрүүгө салымыбызды кошо белели. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат. Эмесе биз дагы ушул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эгерде Турганбайдын өзүнө жеке сурооңуздар болсо, Facebook'тан Турганбай Памири деп жазсаңыздар, Андык Instagram'дан дагы Турганбай Памири деп жазсаңыздар, мен бармын. Эгерде мен жеке баракчамды табууңуздарды кааласаңыздар, чоң рахмат. Бардык суроолорго өзү жооп берет. Биз эмесе бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекназар Абдыкасымов жана оператор Улукбек Нарматов болду. Саламатта калыңыздар.